Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 10 августта Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов менен онлайн кеңешме өткөрдү. Анда учурдагы эпидемиологиялык кырдаал жана аны мындан аркы турукташтыруу боюнча чаралар талкууланды. Премьер-министр Кубатбек Боронов акыркы күндөрү коронавирус инфекциясын жуктургандардын жана андан каза болгондордун саны төмөндөгөнү байкалып жатканын белгиледи. Бардык жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерине тапшырма коюлуп, инфекцияны жуктурууну азайтуу жаатында чаралар көрүлүп жатканын баса белгиледи. Ошону менен бирге өлкө аймагында коронавирус инфекциясынын экинчи толкунуна даярдыктарды көрүү, жер-жерлердеги ооруканаларды зарыл дары-дармектер жана шаймандар менен камсыз кылуу иштери активдүү жүрүп жатат. Кубатбек Боронов пандемиянын сабактарынын бири катары медициналык адистердин жетишсиздиги болгонун атады. Буга байланыштуу келечекте мындай абал кайталанбашы үчүн өкмөт тарабынан тийиштүү талдоолор жүргүзүлүп, кошумча медициналык адистерди тартуу жолдору каралып жатат. Ал ошондой эле күзгү кышкы мезгилге даярдыктар жигердүү улантылып жатканын маалымдады. Президент Сооронбай Жээнбеков эпидемиологиялык кырдаалдын жакшыруу тенденциясына карабастан ишти күчөтүлгөн тартипте жүргүзө берүү керектигин өзгөчө белгиледи. Санитардык талаптар мурдагыдай эле толук кандуу аткарылышы керектигин кошумчалады. Дары-дармектер менен камсыздоо алдын ала жүргүзүлүшү зарыл. Сооронбай Жээнбеков ошондой эле негизги азык-түлүктөргө болгон баанын өсүшүн талдап, аны ар дайым көзөмөлдөп туруу зарылдыгын баса белгиледи. Азык-түлүктүн баасын жасалма көтөрүп жиберүүгө жол бербөө керектигине өзгөчө көңүл бурду. Мындан сырткары ал медициналык кызматкерлерге эмгек акыларын жана компенсацияларды өз убагында берүү, ошондой эле ооруканаларды, мектептерди жана башка социалдык объектилерди күз-кыш мезгилине даярдоо зарылдыгы тууралуу дагы бир ирет белгилеп өттү. Ошону менен бирге айыл чарба үнүмдөрүн чет өлкөлүк рынокторго экспорттоону көбөйтүү үчүн фермерлерге колдоо көрсөтүүнү улантуу керектигине өзгөчө көңүл бурду. Ошондой эле Жээнбеков өлкөнү айрыкча бажы жана салык чөйрөсүн санариптик трансформациялоону унутпоого чакырды. Саламаттык сактоо министрлигине күзүндө эпидемиологиялык кырдаал курчушу мүмкүн экени айтылып жатканына байланыштуу медицина тармагындагы адистерди келишимдик негизде ишке тартуу боюнча маселени карап чыгуу тапшырмасы берилди. Республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйынында бир катар актуалдуу маселелер талкууланып, Чүй облусундагы стационарларды керектүү жабдуулар, жеке коргонуучу каражаттар жана дары-дармек менен камсыздоо жагы каралды. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев билдиргендей, аймакта зарыл болгон медициналык каражаттардын 3 айлык запасы бар. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов бардык облустардагы ооруканалардан тарта фельдшердик, акушердик пункттарга чейин керектүү каражаттардын запасы болушу керектигин белгиледи. Бул маселелер туруктуу негизде көзөмөлгө алынууга тийиш, жетиштүү деңгээлде көзөмөлдөп каралбаганы жоопкерчиликсиз мамиле кылуу жалпы ишке кедергисин тийгизет. Учурда медицина кызматкерлери жарандардын өмүрүн сактап калуу үчүн тынымсыз күрөшүүдө. Биздин негизги максат коронавирус менен өпкөн сезгенишинен каза болгондордун санын максималдуу түрдө азайтуу жана өлүмгө жол бербөө. Ар бир бейтапка жекече мамиле кылынууга тийиш, деди өкмөт башчы. Жыйындын жүрүшүндө курулуп жаткан жана аймактарда оңдоп түзүүдөн өтүп жаткан ооруканаларды жабдуу маселеси талкууланды. Премьер-министр бул медициналык жайларды кадрлар, дары-дармектер жана тиешелүү жабдуулар менен толук камсыз кылуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Штабтын отурумунун соңунда бир катар тапшырмалар берилип, коомдук жайларда, базарларда жана транспортто санитардык көзөмөлдү күчөтүү милдеттендирилди.